Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Коронавирус илдетинин мизи кайта элек Бишкекте эле оору жугузгандардын саны 700гө жетип калды. Кечээ эле коронавирус илдетин жуктургандардын жаңы учуру 28 учуру катталса, алардын көпчүлүгү тилекке каршы Бишкектен болууда. Андыктан биз бүгүн студиябызга мейманга Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Мурат Осмонов мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Мурат мырза, мына Свердлов району Бишкектеги эң ири райондордун бири. Анда чоң көптөгөн мекеме ишканалар жайгашкан. Анын ичинде ошо Бишкек шаарынын бюджетин толтура турган базарлар, соода борборлору да бар. Андыктан сизге мен алгачкы эле суроом, ошо карантин маалы же болбосо коронавирус илдетинин эпкиндери сиздерге кандай таасирин тийгизди? Саламатсыздарбы? Бул илдет биздин районго абдан чоң өзүнүн таасирин тийгизди. Буга себеп болуп Свердлов районунда мындай мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик органдардын имараттары жок болгондуктан бул жердин налог чогулуучу базасы дагы бөлөк райондорго караганда айырмаланып турат. Анткени биздин райондо 30тан ашык соода борборлору жана базарлары жайгашкан. Бул эмне деп түшүнсө болот? Анткени биздин райондун салык базасы şu patentin негизинде түзүлөт да. Эң жабыркаган райондордун бири болуп ушу биздин Свердлов районуна абдан таасир этти. Эми Кудай буйруп ушу этап менен киргизип жатып, ушу экономиканын субъектилерин бүгүнкү күндө экономика жанданып, биздин ушу бюджеттик базабыз салымдар ушу бюджетке келип жаткан каражаттардын көлөмү көбөйө баштады. Албетте мунун бардыгы тең биздин ушу жана пенсионерлерге, жана кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлерге, бюджеттен айлык алгандар ошолордун көйгөйлөрүн чечкенге жакшы өбөлгө болот. Бул көйгөйлөрдү чечүүдө бир топ иш мерчемдери райондо өттү. Эң ошо жогорку фазасы ошо өткөн айда деп биз эсептейбиз. Бүгүнкү күндө ушул фазанын кичине төмөндөшү байкалып жатат. Мына биз азыр ошо сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, көп ишканалар ишке киришип, андыктан бизде мына бюджетке дагы бир аз акча жандана баштады деп, чанан ошентип сүйүнүп атабыз, бирок медалдын эки жагы бар экен. Бир тарабы бул ошо коронавирустун жайылышына дагы балким шарт түзүп жаткандыр деген ой келет да. Себеби мына 700гө жакын эле Бишкекте эле ошондой 700гө жетиптир. Кечээ эле жаңы учур катталса, анын көбү ошо Бишкекте болуп атат да. Ошонун чыныгы себептери эмнеде деп ойлойсуз? Дал ушул ишканалардын ишке киришине байланыштуубу? Эми муну факторлорду айта кетсек, абдан көп фактор келтирсек болот. Биринчиден, Бишкек шаарында 1 миллиондон ашуу тургундар жашап келе жатат. Андан тышкары Бишкек шаары чет өлкөдөн келген авиа рейстердин басымдуу ошо көлөмүн Бишкек шаары тозуп келе жатат да. Анан биз тоскондо ошо райондор, 4 район кезек менен чет өлкөдөн келген биздин кыргыз жарандарды обсервацияга жайгаштырып, анан ошо арасынан жана оорулар тастыкталып чыккандан кийин анализдеричи ушунун баары биздин больницаларга жаткырылат. Анан ушул себептен дагы биздин статистикага да кирип келе жатат. Бишкек шаары болупчу. Эми бөлөк жагын айтып кетсек, жана сиз айтып атасыз, базарларды ишке киргизгенден дагы болуп жатабы деп. Бул боюнча абдан кылдаат иштерди республикалык жана шаардык штабтардын иштеринин негизинде биз көрүп жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол кырдаалды болушунча кармап келе жатабыз да. Эгер ушул штабтарга катышып көрсөңүздөр, ушунча таң каласыз. Илгери мындай дайнысыз жоголуп кеткен адамдарды да мындай издечү эмес. Бүгүнкү күндө штабтын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр, анын орун басары, администрация аппаратын, президенттин администрациясынын аппарат жетекчисинин биринчи орун басары баштаган ошол штаб ар бир ошо оорулуу жарандын аты жөнүнүн ысымын,
каяктан жуктуруп алган ошол маалыматтардын баарын тең билип талдап чыгышат да. Бул абдан кылдат, абдан ушундай бир майда иш, анан абдан чоң эмгек да. Ошого ушул штабдын, шаардык штабдын, республикалык штабтардын ошо иштеген кылып жаткан иштердин натыйжасында бүгүн ушул Бишкекти кырдаал ушу кармалып жатат да. Эми айта кетсек, жана күнүнө бир 9 учурдан, 12 учурдан чыгып атат. Статистиканы деле карап көрсөк, башында өзүңүздөр билесиздер, 40, 35, 28 деген ушундай статистика келип жатты эле. Бүгүн мен айта албайм эми кыйла эле түшүп кетти депчи статистика. Бирок мындай контролдоп азыр турганга мүмкүнчүлүгүбүз жана шартыбыз бар. Мындан тышкары дагы кечээ күнү эле республикалык штабта ошо штабтын төрагасы райондор, Бишкек шаарынын райондоруна тапшырма берди. Өзүңөрдүн иш мерчемдериңерди, пландарыңарды даярдагыла, күрөшүү боюнча жана ошол токтотуу боюнча кандай иш чараларды аткарасыздар деп. Бүгүнкү күндө ошо мурункудан дагы, мурунку биздин кылып жаткан аракеттерден дагы кыйла дагы көп ресурстарды дагы ошо пайдаланабыз деп ошо биз пландарыбызды түзүп жатабыз. Сиз айтып атасыз, кечээ күнү тапшырма берди деп. Кеч эмеспи? Себеби коронавирус илдети өзүңүз айткандай мына күрөшүп бир токтотууга мүмкүнчүлүк болду деп атасыз да, анан азыр тапшырма берип атканы кеч эмеспи? Бул көп сөз, ар кандай сөздөр болуп жатат. Бирок өзүңүздөр көргөндөй дүйнөлүк практикада ушу жаңы фазасы дагы келе турган пик деп орустар айтат атпайбы, орусча. Дагы да астыда. Алдыда. Биз бөлөк ушу дүйнөлүк практиканы карап келе жатсак дагы, биз азыр ушул башында экенбиз. Өткөн жумада Кыргыз Республикасынын президенти өзү ушу видеоконференция кылып, бүт областтар менен байланышып, акимдер менен, губернаторлор менен ошондо аябай катуу сөз айтты. Бул маселе мына эми катуу башталды. Бул маселеге эми биз мындан да катуу көңүл бурушубуз керек деп. Себеп мурун өзгөчө абал киргизилгенде Бишкек шаарына, Ош шаарларына бул кырдаалды мындай контролдоп туруш оңой эле. Анткени бардыгын тең үйлөрүнө камап койду карантинге. Мындайча карасак тарашы аябай жай болду да. Эми сиз айткандай медалдын тескери жагы дагы бар. Десек, биздин экономикабыз токтоп да калды. Биз мамлекетпиз. Биз өзүбүздүн жарандарыбызды ойлошубуз керек. Жарандарыбыздын көйгөйлөрүн ала жүрүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай туура жолдорго дагы штаб бизди багыттап жатат да. Бирок ушу мындан ары дагы көзөмөл катуу болуш керек деп бизге ушундай тапшырма берилип, биз дагы да ошо өзүбүздүн ишибизди алып бара жатабыз. Бишкекте жана айтып кеткендей эле ири базарлар бар. Анын ичинен Дордой базары, Аламүдүн базары, Ак Эмир базары, Таатан, Табылга, Чынар, Мегаком, Мегакомфорт деген сыяктуу, анан ошондой эле ЦУМ, ГУМ сыяктуу ири соода борборлордун баары ошо сиздердин райондо жайгашкан. Алардын тазалык жагын, жанагындай илдет жугуу коркунучунан сактоо жагын көзөмөлдөө иштери кандай болуп атат? Бул боюнча алдын ала көп иштерди жүргүзгөнбүз. Жетекчилер менен соода борборлорунун жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлери Свердлов район администрациясынын имаратынан келишип, өздөрү слайдтарын, өздөрүнүн программаларын, видеолорун көргөзүп кетишкен. Ошо даярданып, биздин ошо тапшырма менен, биздин өзүбүздүн районубузда да штаб бар да, райондук штабтын тапшырмасы менен чоң дөң соода борборлору, базарлардын жетекчиликтери бизге келип, өзүнүн программаларын, даярдыктарын көрсөтүп кетишкен. Бул бизге абдан чоң жардам болду. Анткени ошол эле программалар менен, ошол эле документтер менен биз кийин көзөмөлгө алдык. Айта кетсек, Плаза 2 Дордой ошо соода борбору бар бизде. Бүгүнкү күндө эң үлгүлүү деп айтсак болот. Ар бир ошол жана бутик киргенде
ошо ар бир адамга канча 4 метрге чейин эсептеп чыгып, ошо бутикте канча адам болуш керек эсептеп чыгып, өздөрү видео камера менен көзөмөл кылып ошону жанагы чоң залдарына дагы отургучтарын мен өзүм да ошо карап чыктым. Жаштар отуруп, мындай мурун отургучтарга отуруп, бири-бирине жакын отургандардын баарын тең ошо мындай жайгаштырыптыр да, мындай кеңирээк кылыпчы. Андан тышкары жана кол жуучу жерлери, дааратканалары, ажыратканалары баардыгы тең ошо нормаларга, жаңы нормаларга келтиришти да. Эми муну айта кетиш керек, бул биздин башыбыздан биринчи жолу өтүп атпайбы. Мындайды эч ким билбептир, көрбөптүрбүз. Бул пандемия деген абдан чоң көйгөй экен. Бул бүт ошо социалдык, экономикалык бүт тармактардын баарын тең көйгөйлөрүн бир камтып, ошо абдан чоң ошо кыйынчылыктарды жаратат экен. Ошого карабастан штабтын туура иштерди алып барып жатканына жана ошо туура жолдомо бергенинен биздин бүгүнкү күндөгү субъектилери, экономиканын субъектилери ошо абалды жакшы кармап келе жатат. Эми 100% тең баары ошо туура санитардык нормаларды, эрежелерди сактап атат деп айткандан мен алысмын. Эми алар менен күрөшүү үчүн дагы биз өзүбүздүн районубузда мобилдик бригадаларды түзгөнбүз. Ал межведомственный деп коет. Ага врачтар кирет, укук коргоо органдары киришет. Ошонун бардыгы тең азыр рейдтерге чыгышып, күндө рейдтерге чыгышып, аныктап, ушундай бир субъектилердин туура эмес кылгандар менен күрөшүп жатат. Ар кандай ойлор жаралып туулуп жатат. Бул бизнес жаңыдан иштеп баратса, ошо текшербей эле койбойсуңарбы деп ушундай бизге дагы суроолор да берип атышат. Анан муну да айта кетиш керек. Бизде албетте штраф салуу бул максат эмес. Барып штраф салып эле, жаап эле, ошо же болбосо ошонун эсебинен бюджетти толтуруп, бул мындайча карасаң көп деле каражат түшпөйт. Мунун бардыгы тең тартипке чакырып, жана жоопкерчилигин көтөрүш керек болуп атат да. Кээ бир учурларда айтып атат, 1000 сом салып атасыңар кафелерге, аларга 1000 сом деген эми бир сааттык эле бир жумуш экен. Тамак сатып 1000 сом толуктап алат. Күндө 1000 сом сатып эле жана отуруп тамак ичүү орундар 50дөн ашпасын деген талап бар. Ошону аткарбай эле булар 100дөн отургузуп 1000 сом штраф күндө төлөп жүрө берет турбай депчи. Буну да биз ойлонуп чыкканбыз, штабта да карап чыкканбыз. Штрафтан тышкары эми башкача да чара колдонушубуз керек болуп калат да. Жана өзүңүз ошо моюнга алдыңыз, чындыгында баарына күчүбүз жетпей атат дегендей кылып, жана чындыгында эле биз дагы өзүбүз дагы чыгармачыл топ менен съемкага барып тартып да келгенбиз. Ал жакта деген базарларда мисалы колгапсыз эле лагманды моинтип жасап атканын көрсө болот. Аны деген элге сатып атат, эл ичип атат дегендей, балким ал ошо орунун алып жүрүүчүдүр, балким ошондой жагынан мисалы сиздер текшерип кетер менен кайра келип эле иштеп эле ошол ишин улантып аткан ишканаларда жок эмес окшойт да. Эми мындай күчүбүз жетпей калды дегенден мен алысмын. Бир маалда бүт көйгөйлөрдү чечиш албетте мүмкүнчүлүк жок. Анчалык ресурс да жок биздечи. Бирок ошо күндө биздин ошо президентибиз да айтты, күн түн дебей ошо иш алып барышыңыздар керек деп. Бүгүнкү күндө жана бизде МТУ деп коет, ошонун кызматкерлери жана тиешелүү службалардын кызматкерлери баспай калганга чейин ошо рейдтерде жүрүшөт. Жана сиз айтып кеткендегидей текшерүүдөн кийин кетип калган кайра ошол эрежелерди бускандар боюнча иштеп чыктык бул пландарды да боюнча. Буларды жапканга биз эми аракет кылабыз, жаап туруп кайра дезинфекция кылып жана санитарды күн деп коет эмеспи? Ошондойду мындай өткөргөнгө. Мына бүгүн эле массалык маалымат каражаттарынан деле окусаңар болот. Орто Сай базарынан дагы ушундай бир учурлар чыгыптыр. Илдетке кабылгандар бүгүнкү күндө ошо Орто Сай базарында жаап таштаганга, жаап ошо дезинфекция кылганга иш аракеттери жүрүп жатат да. Бул ошондо гана ошол базардын ээлери, администрациясы ошо ойлонобу, анткени 2 күн, 3 күн жабып турса дагы булар ошо бир жоготууларга дагы дуушар болот. Эми бул
өзүнө дагы жоготуулар, бизге дагы ушундай бир көйгөй жаралып жатат. Бул кимге кереги бар? Ушуну менен бирге ошо башка соода борборлордун администрациялары көрүп, чынында эми түшүнүп келе жатат да. Ошондо кандайдыр бир туура жыйынтык чыгарат деп ишенсек болот да, себеби деген ошол жабылып калгандан көрө андан көрө алдын ала чара көргөн оңоюраак да, туурабы? Албетте. Ошону дагы ачык айтып коюш керек экен да. Ошондой эле мына райондорду, мисалы, сиздин райондо дагы 16 мечит бар экен. Мына мечиттер кечэтен баштап иштей башташты да. Ошолор тууралуу айтып кетсеңиз, кандай чаралар көрүлүп атат, ал жакта дагы ошо илдетти жугузбоонун кандай аракеттери көрүлүп атат? Райондо 16 мечиттен да тышкары 14кө жакын намазкана да бар. Кээ бир намазканалар мечиттерден дагы чоң болуп кетет көлөмүчү. Анан биздин ошо мусулман бир туугандарыбыз үйлөрүндө отуруп дагы мечиттерди сагынып калганда учуру байкалып турат. Эми азыр биз ойлойбуз, ушу жума келаткан жумадагы көп мындай бир эл көп барат го мечиттерге депчи. Бул боюнча бүгүн эле мен ошо штаб өткөргөм. Алдын ала биз иш алып барып жатабыз. Мисалы, бала бакчалар ачылардын алдында дагы жана ошо жерде кызматкерлерге иштеген тарбиялоочуларга ПЦР анализдерин алып, даярдап, дезинфекция кылдыртып, комиссия менен ошо кабыл алып туруп анан ишке берип жатабыз да. Ошондой эле мечиттер менен биз жакын арада ошо казыят менен жана духовное управление мусульман деп коет, ошол жак менен дагы бир кеңешип иш кылабыз деп ойлоп жатабыз да. Азыр мисалы иштелип жаткан, иштелип бүткөн алгоритмдер бар. Кече эле айтып атышат, эми жана дааратты үйдөн кылып алып эле мечитке келип намаз окуп кетсеңер ошо туура болот. Анан намаздан кийин кол алышып, кучакташып, ушундай бир жаңы эреже киргизип атат, ошолорду токтотсокпу деп дагы да. Мунун баары эми дүйнөлүк практикадан алынган. Сауд Арабияда деле ошондой. Ошолорду көзөмөлдөөгө мүмкүнбү? Мисалы, силердин эле райондо 16 мечит, андан тышкары дагы көп намазканалар бар деп атасыздар. Ар бири, мисалы, топтошкон элде алардын ар бири кучакташкан жокпу, кол алышкан жокпу деп карап жүрүш мүмкүн бекен? Ошон үчүн биз алдын ала бүгүнкү күндөн баштап санитарный предписание деп коет. Ошол тараткан атабыз мечиттерге. Бүгүн эртең таратылып бүтүш керек да. Жумага чейин биз даяр болуп калышыбыз керек. Бекер ошол күнү эле барып текшерип, анан өзүбүздүн арыз муңдарыбызды айтсак туура эмес болуп калат го. Ошон үчүн биз алдын ала ушундай бир биринчи түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга маалыматты жеткирип, андан соң гана чара көрүүгө өтөсүздөр. Мына ошо сиз жана бала бакчалар деп калдыңыз. Бала бакчаларды депутат Табалды Тилаев айтып чыкты. Ошолорду бала бакчалардагы ар бир баланы ПЦР анализ тапшыртып, ошол өзүнүн акчасын төлөтүп, аны ошого мажбурлап жатыптыр дегенчи, ошол чынбы? Ошол маалымат чынбы? Анан эгерде чын болсо, бул мыйзамга туура келеби? Ар бир баладан 2000 сомдон төлөтүп анализ алуу деген, мажбурлоо деген. Эми урматтуу депутаттын мен айтканын окуп аптырмын, жаңы эле окуп атам. Эми садиктер, бала бакчалар бизде бөлүнүшөт. Муниципалдык бала бакчалар бар, ведомстволук бала бакчалар бар, анан кийин жеке ишкерлердин өзүнүн бала бакчалары ачышкан да. Муниципалдык жана ведомстволуктарда ал жер бюджеттен каржыланат. Жанагы ПЦР анализдин баасы дагы абдан мындай жогору, арзан эмес. 2200 сом да. Ушу мамлекеттик бюджеттен каржыланган бала бакчаларда андай жок. Андай маселе. Мына кече күнү эле Facebooktардан көрсөңүздөр болот. Ушу бала бакчалардын администрациялары өтүп чыгышты 100%. Мына бүгүн аяктап атышат. Бардыгы тең ошо мобилдик бригадалар келип, ордунан ошо анализдерди алып жатышат да. Жеке ишкерлердин бала бакчалары боюнча андай алгоритмди мен билбейт экенмин. Балким ошо мындай бир сөздөр болгон, өзү үчүн, өзүнүн коопсуздугу үчүн өтүп койсо керек. Анан бирок мындай мажбурлоо, сен өтүп кел деген андай учурлар жок. Эгерде ошондой ар бир баланы ошентип өткөрбөсөңөр, анда бала бакча ачылбайт дегенге чейин барыптыр деп Табалды Тилаев ошо парламенттеги жалпы жыйында айтып чыккан да. Негизи эле райондо, сиздердин райондо канча бала бакча муниципалдык, канча бала бакча жеке менчик?
Bizde 27 мектеп бар, 17 балабақша бар, муниципалдық балабақша бар. Анан 40-ка жақын менчик балабақшалар бар. Аларды көзөмөлдөө жагы кимдин милдетинде мисалы? Биздин милдет, албетте биздин милдет, биздин штабтын милдети. Ал боюнча дагы бир катар иш мерчемдери бизде иштелип чыкты. Кече жакында эле мен айтып атам, уже ПЦР анализин бүт администрациялардын баарын тапшырып бүтүштү, жыйынтыктары чыгат. Дезинфекция иштери жүрүп жатат. Ал ЦГСН, санитардык эпидемиялык станциялардын кызматкерлери жана өзгөчө кырдаал министрлигинин бөлүмдөрү бар райондордо. Алар өз тарабынан ошонун баарын дезинфекция кылып, баарын даярдап, бүгүн буйругга кол койдум. Комиссия боюнча ошол кабыл алуу комиссиясына анын курамына ошол тиешелүү адистер кирет. Бүгүн толугу менен балабакчаларды ошо актыларын түзүп, кабыл алуу комиссиясы ошол документтерди тариздеп чыгат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Анда биз коронавируска каршы кандай чаралар жүргүзүлүп жатат деген суроонун алкагында талкуу уюштурганбыз. Бул боюнча студиябызга мейманга Свердлов районунун акими Мурат Осмонов келип азыр маек берип жатат. Андыктан эгерде сиздерде акимге кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо же аким алып барып жаткан иштер боюнча кандайдыр бир пикир, маалыматтарыңыздар болсо, бизге телефон чалыңыздар 0312 59 25 04. Ошондой эле бул райондо өзүңүздөр угуп жатасыздар. Дордой, Аламүдүн, Ак Эмир, Таатан, Табылга, Чынар, Мегакомфорт, Сум, Гум сыяктуу ири соода түйүндөрү да иштейт экен. Балабакчалар бар экен. Ошолор тууралуу да кандайдыр бир суроо бергиңиздер келсе же маалымат алгыңыздар келсе дагы биздин студиябызга телефон чалыңыздар деп өтүнүп кетмекчимин. Азыр болсо мына коомдук унааларды дагы ошо ири оор таратуучу кандайдыр бир ошо оор таратуучулардын нерселердин бири деп айтылып атат да. Сиздерде ошо коомдук унааларды дагы көзөмөлдөө жагы каралганбы сиздин акимиятка? Эми мындай да, коомдук унаалар боюнча өзүнүн департаменттери жана башкармалыктар бар да. Алар борборлоштурулган да. Байкасаңыздар керек, троллейбустар, автобустар боюнча аялдамада турган ошолардын кызматкерлери ошо нормаларды, эрежелерди сактоо боюнча көзөмөл кылып жатышат. Дагы бир маселе бар, эми мен районго тиешелүүсүн айтып кетейин. Bizde de jana жеке ишкерлер жана маршруткалар бар эмес беле, ошолордун токтогон жайлары бар. Ар кайсы жаңы конуштарда ошол айланып ошол жана конечный деп коет, акыркы аялдамасычы. Ошол келген жери боюнча дагы биз ошо штабтан сөз жүргүзгөнбүз бул боюнчачы. Дезинфекциялоо боюнча. Ошого келип токтогондо бул эми медиктер ачак деп коет экен. Ошол жерде мындай бир шакекчеге алып туруп биз карап көзөмөлдөө кылып турбасак болбойт муну дагычы. Ал ошо биздин жаңы ошол планыбызга бүгүн санитардык эпидемиялык борборунун кызматкерлери өзүнүн сунуштарын киргизген жатышат. Ошо биз дагы өзүбүздүн чыгармачыл топ менен ошентип съемка жүргүзгөндө айрымдары маскасы жок эле, эч кимге баш ийбей кирип кеткен учурлар болуп атат да. Андан кийин биз бул боюнча дагы тиешелүү адистерге депутаттарды студиябызга чакырып суроо берсек, алар айтып атат, антип ар бир адамды мисалы маска сатып алгыла, кийгиле деп айтканда деле баары бир алар кээ бирлеринин мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Андыктан ошо муниципалдык кызматтар өзлөрү маска таратып ошолорго шарт түзүп берсе, жазалагандан көрөкчө бул бир аз таасирдүүрөөк болот депчи. Ушул ягын ойлонуп көрдүңүздөрбү? Мунучу мындай деп айтсак болот да, бүткүл ошо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштамалары болот да. Ошо дүйнө жүзүнө тарайт. Башында ошо маскага ушундай бир кайдыгерлик мамиле жасап, ушундай сөздөр болгон. Айткан эле да, ушул илдет башталып жатканда эми бул масканы ооруган киши тагыныш керек, оорубаган кишиге кереги жок деп ушундай бир сөздөр болду эле. Анан бирок илдет күчөп эле туруп алды, жугуп, ошо бирине бири жугуп. Анан ар кандай ошо сөздөр да болду. Баарыбыз билебиз, массалык маалымат каражаттарда ошо туура эмес айтып атышат, мажбурлап атышат, таңуулап атышат депчи. Бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз ошо баягы видеоконференциядан айтып кетти да. Жакшы нерсени айтты. Муну дагы ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринин дагы ошол изилдөөсүнөн да эки адам жөнүндө ушундай келтириптир да. Мисалчы, ооруган киши
маска тагынса ошо 10 кишинин азыраагына жугат. Азыр бизде телефон чалып бар экен, ошону угуп алалы. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирде угуп жатабыз. Отам. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен атым Улан, Малик, мен өзүм Бишкек шаар тургунумун. Бир бакта болгон жок эстик, булар уккан жок. Угуп атабыз, айта бериңиз. Бизди карап айтыңыз, телевизоруңузду өчүрүп салыңыз, телевизоруңузду өчүрүп салып, бизге көңүл буруп угуңуз. Запись строя анда. Запись эмес. Суроо бере бериңиз. Суроо берсем, анда бир суроо акимгечи. Ошо Свердлов районунда Свердлов деген бул ким болгон? Ошону мындай элге кантип таанысак болот да? Урматтуу телегөрүүчү, сиз эгер бизди угуп жаткан болсоңуз, биздин темабыз коронавируска каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу болчу. Андыктан урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер да суроо берерде бир аз ойлонуп, тактап туруп анан суроо берсеңиздер. Рахмат. Сиз жооп бересизби? Свердлов жөнүндө дагы мейли эми жооп берип коелу, мынча болду. Урматтуу биздин телегөрүүчүлөр дагы ушундай суроо берип калыптыр. Баягы биздин тургундар болгондон кийин мен жооп бергенге дагы милдеттүүмүн. Бул боюнча эми Советтер Союзунан бар келип жаткан тарыхта ушул биздин жанагы Советтер Союзунун тараган бүт мамлекеттерде да ушу көчөлөрдүн, имараттардын аттарынан кылып калыптыр. Бүгүнкү күнү эми актуалдуу эмес деп дагы көп ошо серепчилер айтып атышат. Эми буга мен баа да бере албайт экенмин. Бул менин ошо компетенцияма да кирбейт экен. Свердлов революционер болгон, Лениндин жанында жүргөн, ошол өзүнүн соратниктери болгон. Бирок азыр ар кандай сөздөр болуп атат. Мен ойлойм, ошо жакын арада өзүбүздүн кыргызсын чыгаан адамдардан бизде көп да ошол жакындап келатабы деп ана бир кандай бир чечим кабыл алынат болуш керек. Кабыл алынганда дагы бул маселелер чечилет го деп мен ошо ойлойм да, үмүттөнөм. Рахмат. Азыр болсо социалдык объектилердин, ошо бала бакчалардын иштөө тартиби так кандай чечилген да? Мисалы, кандай тартипте иштөөгө уруксаат берилген аларга? Тартиптер эми мунун баары тең жалпы тартиптер. Бүт жерге ошо жаңы санитардык нормалар, эпидемиялык нормалар, ошонун баарын тең, эрежелердин баарын тең сактоо боюнча, баягы эле санитайзерлер, баягы эле гигиенаны караш, терезелери ачык болуп, мындай шамал, жел жүрүп туруш керек экен, аба алмашып туруш керек экен, ушундай бир жабык имараттардачы. Анан маскачан эшикке чыкканда маска кийбесе деле болот экен, жанагы аралыгын сактаса эгерде. Бирок анысында дагы мындай 100% гарантия жок. Кепилдик жок. Ошон үчүн бардыгын тең ошо эрежелери баары бирдегидей эле ошо эреже колдонулат да. Азыркы учурда мамлекеттик кызматкерлердин арасынан дагы ошо коронавируска кабылгандар чыгып атат да, тилекке каршы. Ошо мекеме ишканаларда иштегендердин коопсуздугу боюнча кандай чаралар көрүлүп атат? Эми бул мен айтып атпаймынбы, бул илде жаңы башталганда жанагы эң биринчи случай учурлар кирип келген учурлар болчу, завозной дейт да, самолеттор менен келип башталбады эле. Анан экинчиси бул ошол адамдар, жугузуп келген адамдар менен сүйлөшкөндөр, контактты деп коюшат, ошолордон чыккан. Эми оңоюраак болчу, азыр бүгүнкү күндө баягы өздөрү каяктан жугузуп алганын билбегендер келип жатышат. Ошонун арасынан жана кызматкерлер ар кайсы жана автомаш радиатордон чыгып атышат. Өткөндө тилекке каршы бир апабыз дагы өтүп кетти. Ошо автомаш радиатордо иштеген бирөөнүн кишинин апасы экен. Тилекке каршы. Анан бул боюнча жана режимдер боюнча дагы күч ала баштады. Талаптар катуу коюла баштады. Вахтовый метод деп илгери жана айтып койчу эмес беле, заводдордо иштечү. Ошондой эле смендеп бир бөлүмдө мисалы 4 киши болсочу, ошо экиге бөлүп да, бирөө түшкө чейин бир группа иштесе, бир группа түштөн кийин иштеп. Ошондой бир ыкмаларды пайдалана башташты органдар, мамлекеттик органдар, жеке компаниялар. Бүт ошо эрежелер сакталган. Анан маска жок. Бүгүнкү күндө мамлекеттик имараттарга кире албай калышты. Баарында тең ушундай кулактандыруу тагылып турат. Анан милиция кызматкерлери, же болбосо жанагы жеке охрана агентстволор ошонун баары тең ошону карап жатышат да. Ошол эле учурда мисалы айдоочулардан дагы көп чыгып атат да, ооручу, анан кийин алар да ооруну жайылтуучу болуп калбаш үчүн
мисалы аларды убагында аныктап, убагында дарылап, же болбосо элден обочо жакка алып чыгып кетиш үчүн кандай чаралар көрүлүп атабы, кандайдыр бир? Ошо республикалык штабтын төрагасынын орун басары Алмаз Муханович Генинбаев аябай чоң ушул иш алып барды, көзөмөлгө алып, жана дальнобойщик деп коет эмеспи? Ошо ак тилек жана башка чек арадагы посттордон өткөн ушул айдоочулардын анализин алып, андан тышкары жана телефондоруна Stop COVID деген жаңы ушундай бир приложение бар. Ошону киргизип, каяка баратканын, кайсы жерде жүргөнүн, анализин, жыйынтыгын бүт баары статистикасы бүгүн бар. Биз бүгүн так билебиз да, канча ошо дальнобойщик бизде Кыргызстанга кирди, канча чыкты. Мына айрым адистер ошондой иликтөө жүргүзүп, анан эпидемиянын туу чокусу 11 апрелде болгон. Ал эми 15 майга карата анын пайызы 97%га төмөндөйт, кыскарат деп айтты эле. 25 майда кырдаал бир аз 99%га чейин кыскарып, республика боюнча жайылбай калат деп ушундай бир алдын ала божомол кылышкан, бирок тилекке каршы ал божомол деле ишке ашканын биз көргөн жокпуз да. Сизде кандайдыр бир божомолдор барбы? Мен бул боюнча окугам, интернет блогтордон да окуп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун да серепчилердин ошол публикацияларын окусам, эми мындай эң туу чокусун аныкташ үчүн бул мындай бир карантин же ЧП болуш керек экен да, өзгөчө абалда кармасаң, ошондо прогноз кылсаң болот экен. Элдин баары үйүндө отурчу болсо, эгер жана Уханьдагыдай болуп, Испаниядагыдай болуп, үйүндө отуруп, Москвада да ошондо үйүндө отуруп, баардыгы тең эреженин баарын сактаса, ошондо туу чокусун аныктаса болот экен. Бирок тилекке каршы бизде көп жерде ошо санитардык нормаларды карабай, анан ошо эрежелерди сактабай аткандан кээ бирөө ишенбей да атышат бул илдеткечи. Анан туу чокусун айтыш кыйын го деп турам да мен. Мына азыр илдет жайылып атат да, тилекке каршы. Бирок эл болсо чын эле сиз айткандай уккусу да келбей калды да, ой айтпагылачы коронавирусту, ишенбей деле калдык дегендер болуп атат. Эми ошолорго ар бир адам бирок өзүнүн үй бүлөсүн жана өзүн сакташ үчүн мисалы кандай эмне кылыш керек, сиз кеңеш берип кете аласызбы? Эми урматтуу биздин тургундар, бул боюнча мен ушундай бир жакын адамдарды дагы көрдүм, сүйлөшкөм. Башында ушу жөтөл менен башталды эле, температурасы көтөрүлүп, анан мойнуна албай ошо врачтар телефон чалса урушуп койгон учурлар болду эле. Мен жакшы эле, мен мындай жок деп, анан тилекке каршы бул дүйнө менен коштошуп кетти. Ошо жакын эле адамдарыбыз. Андан тышкары ошо өзүнө гана мындай тийгизбестен үй бүлөсүнө дагы ушундай бир зыянын тийгизип да кетишти да. Мунун бардыгы тең кайдыгерликтен чыккан болчу. Эгер ошол адамдар мындай кичине эле жоопкерчилик менен карап койчу болсо, ошо бирөөнүн чоң атасы, бирөөнүн атасы аман эсен карат эле дагы жакшы өмүр сүрүп, мындан ары дагы жакшылыктарды көрүп, балдардын төрүндө отурмак эле. Ошон үчүн мен дагы ошо кайрылып кетет элем, урматтуу туугандар, ага энелер, агайым туугандар, бул боюнча мындай дагы күчөшү мүмкүн, жакшылап көңүл буруш керек буга. Ишенбеген деген бул кайдыгерлик. Телевизорду, интернетти көрүп атасыздар, статистиканы көрүп атасыздар. Миллиондон ашык адам ооруп, канча миллиондон адам болуп кетти. Ооруп, ооруган, айыккан адамдарды дагы мунун кесепети жаман экен. Толугу менен айыкпагандар бар экен. Өпкөсү жарымы жарабай айыккандан да тышкары, ошол айыккандан кийин да өпкөсүнүн жарымы жарабай калган бар экен. Өмүр бою эми бул тез базалбай, чуркалбай калат экен да. Ошондуктан мен телекөрүүчүлөргө, биздин тургундарга айтып кетет элем, ушул окуп, карап, ушуну көрсөңүздөр интернеттен кандай гана учурлар бар. Чоң ушул жанагы Чечен Республикасынын дагы жетекчиси дагы спорт менен машыгып жүргөн, ден соолугу жакшы жаш жигит бүгүнкү күндө 70% өпкөсү ошо ооруп атат деп жазып жатат бул жерде. Кандай болот келечеги дагы аны ким билет, Кудай билет да. Ошон үчүн бул деле баягы социалдык статусуңа карабайт экен бул илдет. Сен акчаңа карабайт экен.
ошо билинбей эле келип жугуп калат экен. Ошон үчүн мындай сак болсо экен, адам ушуну жакшылап мындай кунт коюп, көңүлүн буруп бир ушундай мамиле кылса экен деп мен чакырат элем да. Тилекке каршы ошо пендечилик деген бар экен да, ар бир адам өзүнүн башына келмейин же өзүнүн жакындарына келмейин, баары бир ошого ишениш кыйын болот экен да. Андыктан чындыгында эле биз жарандарыбызга айта кетелик, ишенип ошо коопсуздук чараларын көрүш керек депчи. Анан мына ошо Бишкектин тургундарына мисалы кандайдыр бир эреже иштелип чыккан, бул учурда деле коомдук жайларда өзүн кандай алып жүрүш керек, эмне кылууга уруксат, эмне кылууга тыюу салынган? Биздин жарандарга оңоюраак. Жарандар эшикке чыкканда жанагы бет каптарын тагып алып, жакын аралыкта адамдар көп жакка мындай жакындабай, ушундук антисептик деп коет, санитайзерлер менен колдонуп, ошол эле оңой эле булчу. Эч кандай оор талаптар коюлган эмес бүгүнкү күндө. Биз ушу бүгүнкү күндө ошо илдет менен күрөшүп жатып, суранганыбыз ошол эле да, эң оңой. Бет кап тагынып, көп адам чогулган жерге барбай, колдорун спирт менен жууп, ушундай эле талаптар эле биз суранып жатабыз да. Башка эч кандай мындай оор аткарылбас талаптар жок да. Мисалы ишкерлерге кичине кыйыныраак. Алар ошо шарт түзүп бериш керек. Өзүнүн имараттарында, өзүнүн ошо жанагы иштеген жерлерине жакшы шарт түзүп бериш керек. Туннелдерди коюш керек, санитайзерлер коюш керек, көзөмөл кылыш керек, видеокамера менен караш керек. Жумуш абдан көп да. Эгерде биздин жарандарыбыз ушундай тартиптүү болсо, бардыгы тең ушундай бирдей, бир адамдай ушу жапа тырмак мамиле кылчу болсо, мен ушу көзүм жетет, оңой эле кутулмакпыз бул илдеттен. Ошо сиз да айтып кеттиңиз, көпчүлүк менен иштеген адамдар үчүн өзүн сактоо кыйыныраак деп. Сиздердин акимчиликтин кызматкерлери дал ошол сизде сырттан келген мигранттарды тосуп алып, ар жакта ар кандай оорунун очоктору бар болушу мүмкүн, ошондой кыйынчылыкта иш алып барып жатпайсыздарбы? Сиздер мисалы оорудан коргонуу үчүн өзүңүздөр кандай чара көрүп жатасыздар? Сиздерге бардык шарттар түзүлгөнбү? Албетте, бүт өзүбүздү коргоочу СИЗ деп коет, средства индивидуальной защиты коргоочу, жеке коргонуучу каражаттар бардыгы тең бизде бар бүгүнкү күндө. Чет өлкөдөн келип жатат, Россиядан, Дубайдан, Индиядан келип жаткан рейстин Кыргыз Республикасынын жарандарын биз ошо жанагы костюмдарды кийип алып тозуп жатабыз, ошо обсервацияларга жайгаштырып, биздин кызматкерлердин отурган жерлери дезинфекция кылып турабыз. Бүт ушул кандай ошо талаптар коюлса, санэпидем надзор боюнча, ошонун баарын тең биз аткарып жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар ошо эпидемияга баары тең душар болуп калчу болсо, абдан кыйын болуп калат го деп ойлойбуз. Анткени азыркы учурда ошо шаардын бүт кызматкерлери ошо эки эле багыт менен иштеп жатышкан. Бирөө ошол илдет менен күрөшүү, бирөө жана гуманитардык катастрофа болбосун депчи. Ошол эки багыт менен биз күндүр түндүр ошо иштеп жатабыз. Ошон үчүн мен сактап калганга, ошо өзүбүздүн ошо кызматкерлерибизди сактап калганга ошо душар болом. Ошо мигранттар боюнча да айта кетсеңиз, эми канча мигранттарды тосуп алып жайгаштырдыңыздар, алдыда да канча мигранттардын келиши күтүлүүдө? Эми жалпысынан айтсак, 1000ден ашык биздин жарандар келди. Анын бизге бүгүнкү күндө Ак кеме мейманканасы, Достук мейманканасы, Гарден мейманканасына окшогон мейманканаларда обсервация шарттарына алып келип, жарандарыбызды ошол шаардын автобустары менен барып, ички иштер кызматкерлери менен ошо чогуу бардыгын тозуп алып, ошол жерде врачтар ПЦР анализтерин алып, ошол эле жерденчи паспорттун жана данныйларын баарын жазып алып, бүт обсервацияларга калып келип, ушундай иштерди кылып жатабыз. Эми 4 район тең ошо бирдей бөлүштүрүп, бир 5-6 рейстен тозушту да. Жана башта айтып кеттиңиз эле, базарларга да биз рейд кылып атабыз деп, ошондо базардын баалары көзөмөлдөнөбү? Себеби жана карантин башталаардан мурда аябай чоң
чыр чыгып кетти эле да, ундун баасын кымбаттатып алып сатарлар. Азыр андай көрүнүштөр байкалбай элеби? Эгер байкалса кандай чара көрүлүшү мүмкүн? Бул жерде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө биз ыраазычылыгыбызды айтышыбыз керек. Бул баа сактоодо абдан туура чечимдер кабыл алынган өкмөт менен. Көп учурларда ошол айтышты эле, жана гуманитардык жардам, калктын аярылуу катмарына тыйын тыпырдан эле берип койбойсуздарбы, жана пакетиңерге караганда деп, ошол бир коркунуч бар эле. Эгерде жанагындай 1000 сомдон таратып, 1,5 миң сомдон таратып баштыкчалардын ордуна да, мисалы жана азык-түлүк баштыкчаларынын ордуна баалар ушунчалык бир өсүп кетмек эле, бул процесс токтобой калмак да. Ушул учурда un кымбаттап кетти. Биз ошо антимонополия комитеттин кызматкерлери менен, каржы полициясынын кызматкерлери менен ыкчам штаб түзүп алганбыз районда. Базарларда барып, ошо ундун баасын өзүңүздөр деле күбө болсоңуз керек, токтотуп калганга аракетибизди кылдык. Ушул бир оор учурдан бүт райондор ошо жакшы чыгып кеттик да. Буга дагы аябай чоң өбөлгө болуп, Госмат резервдин уну ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн да ушундай бир кадамы ушул оор абалдан чыгарып кетти да. Элге биз 6000 мүшөк un таратып жибердик ошол маалда. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирде сулуп жатабыз. Мен муну парикмахерский жөнүндө айтайын дедим эле. Барайын десем коркуп атам. Там обработка же бир кандай бир спецодежда кийип иштеше, мурун эле обработканы билишчү эмес эле. Азыр эмне болуп атат парикмахерскийлер? Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо болду. Окшойт, чындыгында эле чач тараштарды ошондой кийим кийип иштегенин деле байкаган жокпуз да. Чач тараштарга башында ошо вид экономической деятельности деп коет, ошонун этабынан киргендин астында санэпидемнадзор буларга санитарный предписание жазып кетишкен болчу. Анан көп ошол парикмахерскийлер дагы ошо штрафтарга дуушар болгон. Чынында бул апабыз туура айтып атат, эжебиз. Өзүбүз мына мен деле ошо аким болуп жүрүп, чачым өсүп баягы эме болгондо, чыпы болуп турганда, өзгөчө абал болуп турганда чачымды эле такыр эле шыпырып алып салганга дуушар болдум. Анткени жүдөп баргандан да корктум, чынын айтканда. Чачтан аябай катуу жугат деп ушундай бир сөздөр болду эле. Анан иштеп жүрүп, анан ошо парикмахерлерди өзүбүз кыдыра баштадык, карай баштадык. Сактабайт экен, нормаларын сакташпайт экен. Анан чоң жанагы кымбат салондор, алар коркот экен да, ушул бизнесибиз токтоп калат, анткени налогтору чоң алардыкы дагычы, арендалары дагы ошо кымбат. Ошол парикмахерскийлер, чач тараштар ошо нормаларын баарын сактап келишти да. Тилекке каршы жана эл көбүнчө мындай арзаныраак барат да. Контейнердеги ачып алгандар, анан кичинекей павильонду ачып алгандар, алардын нормасын мындай карасаңыз салыштырмалуу начар да. Бирок элдин баары эле бара ала албайт да, мындай кымбат жерлерге бара албайт да. Элдин басымдуу ошо көлөмү ошо берки кичинекей чач тараштарга барат. Бүгүн биз ошол боюнча дагы биз карап штрафтарын берип чыктык. Азыр бөлөк тармакта азыр бала бакчалар менен иш алып барып жатабыз. Мен айтып кетет элем телекөрүүчүгө, эгерде өзүңүздүн ошо таанып жүргөн салондоруңуз болсо, коркпой эле, коптонбой эле бара берсеңиздер болот бүгүн. Жана базар бааларына кайра кайрылсак, сиз сүйлөп атканда телефон чалуу болуп калды эле да. Дагы деле ундун кымбаттыгы азыр деле байкалып атат. Тилекке каршы ошондойлорго чара көрүлөбү, же алар биз деген бияктан алып атканда ошондой эле баага алып атабыз да деп койсо ишенип калып атасыздарбы? Жок, бул жерде антимонополдук комитет ошо жанагы социалдык азык-түлүктөр деп коет, ошолорго баа коюшат. Ошол баадан булар ошол өйдөнкү жогорку планканан ылдыйкы төмөнкү планка деп коет. Ошол фазанын ичиндеги бааны сактап калчу болсо, маселе жок. Бирок ошо жанагы ашыра кымбаттатып ийгендерге чара колдонго биз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар ал боюнча. Кандай чаралар колдонулду? Буга чейин айып пул салынат 10 000 сомдон 28 000 сомго чейин деди эле. Ушундай айып пул деп айтылды эле да. Бир кишиге салынган учур болдубу? Биз да түшүнүшүбүз керек да, бул айып пул сөзсүз ушу жанагы биздин ишкерлерибизге абдан жаман таасир этет да. Бул жерде дагы эми ойлонуш керек, баягы коомдук саясий абалды да эске алыш керек. Баарына айып пул сала берсек дагы болчу да эмес. Эми ал жыргагандан дагы кээ бирөө мындай иш кылышкан жок да.
мүмкүн кымбат сатып алышкан. Анан ошол баага кайра сатышты. Бүт ушу биз башында иштеп келе жаткан пландарыбызда башынан эле сүйлөшкөнбүз, баягы түшүндүрүү иштерин депчи. Түшүндүрүү иштери өзүнүн ушу таасирин тийгизди да. Токтоп калды, дароо токтоп. Мен айтпайм, ошол өкмөттүн жанагындай кадамына ун таратуу деген ошол сактап калды да. Бүгүнкү күндө дефицит жок. Мисалы глобустардан, народныйлардан кирип атабыз, карап атабыз. Бизде анткени мониторинг күндү бар да. Биздин атайын бөлүмүбүз бар, экономика бөлүмүнүн балдары ошо рейд кылышат. Бааларды күндө келет. Мындай мурункудай жана скачок деген жок бизде. Учурда ундун 1 килограмм ундун баасы канча болуп атат? Биринчи сорттугу 1425 сомдон биз фиксация кылганбыз. Дүңүнөнбү? Бир мүшөк. Биринчи сортту 50 килограммдык. Таң калыштуу. Негизи базарда андай баа көрбөйсүң го, 2000 жогорку сорттундар 2200төн ашык. Жок, жогорку казактын бундары мүмкүн. 1500 деп, жада калса заводдон чыккан баасы 1500 деп айтып атышат да. Эми андай учурларды, фактылар керек бизге. Карап көрүш керек, заводдун баалары менен салыштырып коюшуң эле. Эгерде ошондой сигналдар келсечи, ошондой сигналдар болсо, биздин ушу администрацияга эле телефон чалып койсо, биз ыкчам түрдө барып чыгып текшеребиз. Администрациянын номерин айтсаңыз болобу азыр түз эфирде? Кайсыга чалса болот, мисалы ошондой? 360707 телефонубуз бар биздин. Ошол жерге телефон чалышат. Бүгүнкү күндө да чалып келе жатышат биздин жарандар. Көбүнчө ошо пенсионерлер чалып, ошондой бааларды бизге айтып турчу да. Барып ордунан текшертчүбүз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Бишкек шаарында коронавируска каршы кандай чаралар көрүлүп жатат деген суроого жооп алыш үчүн студиябызга мейманга Свердлов районунун акими Мурат Осмоновду чакырып кенен маек алдык. Сизге дагы убактыңызды бөлүп бизге келип маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.